Кесип адамдын эмес, адам кесиптин көркүн чыгарат. Сокулук районуна караштуу Жаңы Жер айыл өкмөтүндөгү Равза медресеси 2000-жылдан бери Куран жаттатуу боюнча окутуу программаларын кеңейтип, кошумча кесиптик билим берүүгө кам көрүп келет. 9 класстын базасынан кабыл алынган жатак медреседе эркек балдар окушат. Кыздар кошумча кесиптик билимге ээ болуу максатында тигүүчүлүк курсуна өз үйлөрүнөн каттап билим алышат. Орун 34 балага ылайыкталган. Окутуу ыкмасы заман талабына жооп берет. Балдар бош убактысында спорттун ар кайсы түрү менен машыгып, алек болушат. Эчтекен билбей келгенмин. Мен бул жакта келип, бардыгын ийнеден кол иштеринен баштаганмын. Азыр болсо үйрөнүп окуп, өзүмө керектүү нерселерди жасай баштадым. Мына бул менин биринчи тиккен көйнөктөрүмдөн. Азыр бул жакта окугандан кийин өзүмдүн каалаган нерселеримди жасап, эжекем менен өзүмө жаккан юбка же көйнөктөрдү тигип баштадым. Аталган медресе жааматы кесиптик билим берүүдө АВЭП коомдук фонду менен түзүлгөн 3 жылдык келишимдин талабын толук аткарып, учурда өз алдынча улантууда. Фонддун жардамынын негизинде кыздар үчүн тигүүчүлүк боюнча кесиптик окутуу жолго коюлса, балдар үчүн ширетүүчүлүк кесибине шарт түзүү жаңырган жылдын планына киргизилүүдө. АКШ элчилиги жагынан каржыланып, мына азыркы мына сиздер көрүп аткан шаймандарды ошол АКШ элчилиги алып берип, АВЭП коомдук фонду уюштуруп, билим окутуу борборунан мугалимдерди алып келип, биздин бир канча кыздарыбыздын жамаатын окутуп беришти. Ал эле эмес, бул жерде мына окуу пландары турат, өзүңүздөр көргөндөй. Окуу пландары менен бизди камсыздап, биздин эжекебизди дагы жаңадан окутуп, жаңы азыркы ыкма менен окута турган толук бир программаны бизге киргизип берди. Бүгүнкү күндө мына сиздер көрүп болуп турган жамаатыбыз 7-чи жамаат. Буга чейин 99 кыз бүтүп чыкты. Кыздарыбыздын алды чоң цехтерде иштеп атат. Тигүүчүлүк курсунда кыздар 3кө бөлүнүп окушат. Группадагы кыздар Жаңы Жер орто мектебинде 9-10, 11 класста окуган мектеп окуучулары. Сабактан кийин Куран жаттап, медреседе билим алышса, андан кийин тигүүчүлүк кесибин өздөштүрүү курсуна катышып, жыйынтыгында сертификатка ээ болушат. Окуу мөөнөтү 3 жыл. Арасында жаңыдан үйрөнүп баштагандар дагы жок эмес. Айрымдары өзү бычып, өзү тигип калгандыктан буйртмаларды кабыл алып, каражат табууга жетишүүдө. Бир окуу менен чектелбестен Швецияда үйрөнүп кеткениме абдан жакшы болду. Мен частный цех ачып, өзүм иштегениме аракет кылам иншалла. Колбурс фабрикасында Карламакста иштеп атамын. Айлыгым жакшы, иштешине жараша беришет. Мен жумасына 4-5 миңден айлык иштейм. Ал айлыгым өзүмдө эле жетет, анан үй бүлөмө да жетет. Швецияга жаңы кирдим, үйрөнүп атам, бүт бар жокту. Мага аябай жага тиккен. Көрүнүшү оңой эле, бирок тигиши кичине кыйыныраак. Алгач кыял катары эсептелинген кесип тандоо эс тарткандан чындыкка жакын негиздерге таянат. Учурда 7-чи группа кабыл алынууда. Группада 15 кыз бар. Буга чейин 20 кыз сертификатка ээ болуп, окуусун жаңы эле аякташты. 15 чакырым жол алыстыгына карабай, тигүүчүлүк курсуна кызыккандардын саны арбын. Азыр мен кошуналар деле заказ берет, ар кандай заказдарды, мисалы, көйнөк заказ беришет, бүт баарын тигип берем. Мен тиккеним аларга жагат деген ойдомун. Дагы мындан көп нерселерди чыгарып тигип үйрөнүүгө аракеттенем. Анан мага жаккан нерселердин бүт баарын интернеттен көрүп, карап тигип үйрөнөм. Мен 2006-жылдан бери ушу кыздарга тигичилик кесипти үйрөтүп келем. Ошол убакта кыздар швеяны окуп, тигичиликти окуп, бирок сертификат же болбосо диплом эч кандай эч нерсе алышчу эмес. 2015-жылдан баштап уже сертификат алып башташты. Анан ошол 2015-жылдан бери эле окуткан кыздар 93 кыз окутуп чыгардым. Андан мурункулар болсо андан көп, анда 500дөн 1000ден ашып кетет. Белгилей кетсек, медреседе кесиптик шыктарга окутуу долбоору 2015-жылдан бери иштеп келет. Өлкөнүн 7 облусун камтып, жалпысынан учурда 18 медреседе иш алып барылууда. Кундуз Бегарстанова, Темирбек Рыскулов, Кутман таң программасы.